О өлім, мен сүйүүнүн азабына кабылып, махабаттан жолум туратын болбой. Алтын жегин бир көрөгө зарыгып, кусаланып, келдим сага омордоп. Кайры берчи, дебейм сага сүйүүмдү. Бар болгону түшүн, ушул кайгымды, тетигинде батып жаткан күнүңгө айта барсың, сүйгөнүм. Дайыным ушул көл жээгинде отурам. Күндү тиктейм, кызыл тартып батууда, боштугумду шарап менен толтурам. Билсең эгер, шарап сендей ачууда. О сүйгөнүм, неге мынча ачуу? Unut kalgan, görüp kalıp kapıstan söğütümdü. Jamalımdan mut döküp bayağıday jarkıratıp ülüğümdü жүрөсүң. Sen кеткенде турмушта боло билем. Сезим солуп асманын айсыз калган. Көп убакыт өзүмдү жоготтум да, көп ичинде жүргөндөй жансыз. Ал вакыт дегеним токтоп калбай, өз милдетин актарып жылап. Акылымды жыйнасам мезгил өтүп, алгас сүйүүм тагдырдан сынактыр. Çaypalып жай гана баратабыз, чөгүп кетпей сүйүүнүн тереңине. Өткөрүп мезгилди боштук менен өзүбүздү алдоонун керегине. Сен жана мен эки жан солгундап мамилеси эртеңкиси башталбай бүтүп калган. Сестенип келечек ызгаарынан сезимдери кайдыгер үшүп калган. Сен жана мен эч ишенбей чындыгына сүйүүнүн чечпей койдук махабаттын түйүнүн. Жөн гана угуп турчу, үн чыгарба. Жазайын сага арнап бир чыгарба. Жараттуу сезим коштоп, кусаланып, жөнөтөм дарегиңе күн чыгарды. Түн узак, ойлор санга чачыраган, анткенде кайгымды бүт жашыралам. Жалгызым, айтчы, кантип башкаларды жүрөгү сен жашаган батыр алам. Бардыгына кайыл элем оозулу, болгон дүйнөм болсома кошулуу. Бирок билбейм, түшүнбөдүм эч эле биздин жолдор турат неге тосулуп. Бир билгеним, бизди таңдап ошосу. Бизге болгон таармычы бар чыгар, болсок керек, бөлөк түшкөн жолдордо бар бакытын башкалардан алчулар.
Bilbey turam çınında. Bu uluqtuğumu keng dünyonun burçunda. Taqir ele görбей turam. Emne var taqdırma artıp koygan kurçunda. Көргөнүмдө жетелишкен жандар. Көңүлдөгү жарааттай жандар. Көздөрүмдөн көрбөгөн кусалык койчу болду. Жан дүйнөмдө. Men seni күтүп жүрөм, уnuта албай. Мезгилдер өтсө күчөп сагынычым. Куш болгон экөөбүздүн жолубузду керекпи бул тагдырга таарынышым. Кымбаттуу кусалыктын дартын неге урбаттың? Көңүлүмдү жылытарлык сөз айтпай, көздөрүңө көрүнбөгөн сыргат. Görüşpөсүң, көңүл дартын эмеч бөлүшпөсүң. Сүйдүрүп сени бирок узап кетип, сүйүүөрүн жамгырдай төгүшпөсүң. Жоготконум, жүрөгүмдө аз гана коноктодуң. Жакындыктан сен мени чийгениңде жамгыр менен кошулуп шолуктум. Үмүт үзүлгөн түндөрдө көп, үнсүздүк экөөбүзгө сиңип алган. Ай жылат сен тарапка, балда үнсүз. Кусадар экенимди билип алган. Кеч жарык. Айып этпей жатканыма кеч жазым. Убактымды кайрылгыс жууп менин, уялбадың, жөн гана унут дедиң. Кантмек элем жактырам кайра алдыңа ырымды сунуп келдим. Көздөң моң, билбей турам, сенден эмне көздөдүм? Кайсы кылган күнөөм үчүн айтсаңчы, көкөлөгөн жаштыгыма өзгөмүн. Ак барада жазган. Арман, куса сагынычты сезбейсиң. Сезсең деле билем кайра келбейсиң. Аланткени бакыттагы башкадан бешигиңде балдарыңды тербейсиң. Жубайсың башка. Кантип танам, көрүп турган чындыкты, күйүтүмө чыдай албай тумчуктум. Сезимдерди козгоп койбой бирок, сен күйөөгө тийип кетип калыштың. Кетсең дагы үмүтүмдү сындыр. Күтөм сени мага жазган тагдырда. Кайдагыдыр алып качкан көзүңдү көрбөй туруп, аралыктан жактырган. Карегимде жашап алган көздөрүң көргөн окшойт башка адамдан сүйүүмдү. Чексиз бакыт каалабас таарга жок, чечип койсоң турмуш деген. Бардыгына өзүмдү өзүм айыптап бара жатам, күйүт болгон кайыкта. Санааларга бата бере дөңдөнөм салгы чакты, жаштыгымды калыпка. Кусам досум, өзүмдүн ойлоруман тамчылаган, өкүнүч дүйнөмдү бүт жанчылаган. Өткөндүн элестерин ушалады, үгүттүн ыры тунуп тамчылаган. Естей түштүм алгаш сүйүп бир өзүңдү, көрүп калып кабызынан сүрөтүңдү. Жамалыңда бурду өлүп
Sağınbayım, men seni sağınbayım, san oyga bağınbayım, tağdırga tarınbayım, kelçi dep жалынbayым, sağınbayım. Süygün elim arnavalı yüreğimdi, ötkün elim istivalı yüreğimdi. Köngülümde çıkarayım geçir beni, kantim anam sezbey koysam süyörümdü. Sağınbayım, men seni sağınbayım, san oyga bağınbayım, tağdırga tarınbayım, elçi dep жалынbayым, sağınbayım. Çirip çalınbayım, sağınbayım. Бул түнү дүйнөн бөлөк тааныш эмес. Кайдадыр алуучу сезимдер. Жаткан бөлмөм караңгы, жымжырттагы жымжырт гана бирок сенсиздесиң. Таппадым анда дагы элесиңди. Балким түшүм болуп келесиңди. Суға келем? Күнде су болыпты. Самасы суыз. Су ол қалыптысыз. Жүріңіз ұзатып қойып. Атыңыз сықты. Атым Айжан. Менің Айдар. Танышқаныма қуаныштамын. Жан дүйнөм өксөп жүргөн көккө күткөн. Жаңбырдын тамчысындай тунук белең, же сени бакытымдай сезип туюп жараткан жибергенби булут менен. Арулугуң көздөрүмө төгүлдү. Алгач эле жолукканда көрүлдү. Ажарыңа мен арбалып баратам, апакеңдин мээримден өлгөн. Сен экенсиң, бул ааламга шаң берген. Күн экенсиң, чыгып келген таң менен. Эми мага түндөр жарык жылдыздуу. Мен өзүңө ушунчалык таң берген. Сен көлдөйсүң, көктөгөн бул чөлкөмдү, тереңиңе айтчы чөгүп көрсөмбү, жашоо менен кош айтышар кез келсе, жүрөгүмдүн түпкүрүндө өлсөм. Эсим кетип жүргөндө салыктан. Эңсеп келген ишенсең, ушул саатты узун түндө болоюн мен жаныңда. Уруксаатпы? Сулуу кыз, уруксаатпы? Ортобузда сүйүү жок деген менен ойлорубуз байланган дейбизги.
ошол чындык экенин айтып турган оттоо ысык сезим бар. Ким эмести? Билип турам, ишени коюм бизге. Бар экени сезимдин жүрөктөрдө. Жалындасын арзуунун учкундары жолугалы. Макул деп, күн өткөргө. Салам. Салам. Hoş geldiniz. Көк деңизим, сага чейин майнисиз көп жеңишим. Жаңы баштап жашоонун барактарын сени менен болсунчу өзгөрүшүм. Ак толкунум, маңдайыма жазылган бак болгунум, сезимдериң сенин да болгон болсо, келиңиз Чагатай деп койгон. Айнурумсуң. Жүрөгүмдөн өзүңө жай курупсуң. Мезгилдер бүт мендеги кыштай эле сен көрүнүп, дүйнөмө жайсынупсың. Сен деңизсиң, а мен сенин жээгиңде, толкунуңдун үнүн угуп олтурам, соолуп алсам, баратсан да ишенчи, дайра болуп, боштугумду толтурам. Муңдуу үнүн толкундарга жашырып, тынч албаган дүйнөң неге бушайман. Кучагыңды катпай менен ачылчы чыгарайын, сен жашаган бойда. Сен деңизсиң, а мен сени муңайым, толкунуңду басылганча. Билесиңби, көздөрүңдөн жылдызды. Бүт дүйнөнүн көрүп турам ажары. Сездиң бекен, мен издеген арулук. Сенин гана көздөрүңдө жашар. Сага арнап жазып жаткан ырлардан. Сени кандай сүйөрүмдү көрүшсүн, жашоом бүтсө, жерге эмес сурарым, жүзүңдөгү уячаңа көбүшсүн. Берекемиз. Кыялымда көздөгөн кандай сонун дүйнөгө экенсиң. Сенин күлкүң, жүрөгүмдүн дарысы, сен жанымда болгондо унутулуп калат бүтүн баарысы. Билбейсиң де, кандай сыйкыр бар болду. Билгизбегеч байлап алган көңүлдү. Сан миң ойду алып жүргөн жан дүйнөм сага ачылып, сага гана төгүлдү. Деңизим, айып этпей күткөнүмдө, деңизим, чөгөм сага түштөрүмдө, айланып кетейинчи толкунуңа, өмүрүм өзүң деңсеп бүткөнүмдө. Мен алам. Сен аламсың, арулугу билинген. Аны мага ачканыңда сүйүнгөн. Адашсам да артта калып өткөндөр, азыр жанмын, сүйүп дагы сүйүлгөн. Мен сени. Сен мендиксиң, сени менен бүтүнмүн. Сен аягы көп созулган күтөөмдүн, сезимиме от жандырып түбөлүп, о сулуу кыз, жарыгысың сүйүү. Дилиңден асыл сөздөр айтылып, мен дүйнөмдү көктөп талай жаз кылыпсың. Сезимтал жүрөгүмдөн орун берип, сүйүүңдү жүрөгүмө тапшырыпсың. Сүйкүмдү көздөрүңө азгырылган, сүйүүнүн өзү анда жашырылган. Сүртүлбөй жашайт менде түбөлүккө, сүйүүңдү сактайм сени тапшырылган. Бир өмүр кубат берген дүйнөгө бул, бир башка сенин жытың дүйнөдөгүл, баарлашсак сөз табылбай айтууга да байланып, эрки жетпей сүйлөөгө тил. Тил эмес,
жүрөк сүйлөй туясыңбы, түрмөктү түйөрүн угасыңбы, бүт дүйнө күтүп турсун, ай көбүз бийлейли, назик болуп сунасыңбы. Sen menin жазып бүткүс чыгармапсың. Сезимден эч бир эле чыгарбасмын. Дем берген мамилеңден кубат алып, дүйнөмдү башка жандан сугарбасың. Көздөрүң ак сүйүүгө болуп жарып, өзүңдөн дүйнөм менин толукталып, акыры мендик гана боло элең. Апакем койсо сага жолук сал. Көлдүн жээги термелишкен толкундар, көз алдыма тартат сенин элесиң. Андан чыккан айдар жел сыяктуу, айдарыңа эркелөөгө келесиң. Мен өзүмчө бактылуу окшойм. Мээримине бир мезгилдин бөлөнүп, көл жана сен жашайсың ар дилимде, калсам дагы кайра баштап төрөлөм. Көл жана сен өтүп жаткан жаштыгым, көздүн жашын көлгө көпкөн мастыгым, акыл калчап жүрөгүнүн укпаган ак сүйүүгө күмөн менен актыгым. Көл жана сен бириң үйүм, бириң бүткөс сүйүүмсүң. Мен өзү кимдиндеги кандай жан, мактанып жүргөн менен арамарды. Өзүмдү бир ирмемге эстей келсем, өткөргөн күндөр нөлгө барабар. Мен өзү кимдиндеги кандай жан, мезгилдин акымында ага берип, эч нерсе таппаптырмын аттигинин, эртеңдер келсе экен деп жата берип. Мен өзү кимминдеги кандай жан, маанисиз көп жылдарды өткөргөнмүн, учурбай жаштыгымда убакытты ушул күн болсун мага өзгөргөн күн. Кечендин ардактуу меймандары, кеченин экинчи бөлүгүнө келип калдык. Кеченин экинчи бөлүгү бул мен жакшы окуп жүргөн мыкты акындардын ырларынан окуп бергим келип турат. Биринчисин эле Эмирбек Иманалиевдин «Чымындарга» деген ырынан окуп берейин. Бар болгону бириш билгирим бар. Жатам жалгыз, чарчап калып. Учуп конуп, жемиздеше чымындар,
кусасыл кумсарга буз. Балким жымын конуп жатат ошондон. Баштагыдай жүзү жок азар албырган, өлүк эмес, бирок денем бозоргон, жараатып жаткан кези тагдырда. Жолугарбыз, балким калдык жолукпай. Кубанбаста, кайгырбаста күндөмүн, тирүү жанды чымындарга тоорутпай, кучагына катар кесиши. Келбей койсо, анда да кайда жок. Эртеңкимден артыганда кечегим, сүйүп туруп, сүрсүп жатсаң пайда жок. Сүйүүнүн кең талаасына кетем. Жетем дагы, атыңды атап жан берем. Сенсиз кантип бул жалганга батмакмын. Чымындарда учуп келбек шаң менен, андаларга мындай бир сөз айтмак. Денем алсыз, бердим бербек жанымды. Эркин учуп, эркин ойноп тойгула, бир сураныч, шарап кылсаң канымды, сүйүү үчүн тоз көтөрүп койгула. Бир сураныч, шарап кылсаң канымды, сүйүү үчүн тоз көтөрүп койгула. Эмирбек Эманалиевдин жакын досу Дайырбек Ажыматовдун сулуулар дегендер бар, сулуулар. Кечеге келген сулуулар үчүн сулуулар. Сулуулар, отсуңар да, отсуңар. Азабыма далай азап коштуңар. Күн бучактап алдыңарга барсам мен, күндөн ысык жалын менен тостуңар. Сулуулар, шоксуңар да шоксуңар. Жан дүйнөмдү жаралаган оксуңар. Бүткүл дүйнө өтүрө албас сүйүүмдү бириң дагы баалай алам жоксуңар. Жаңылсам да таасиримден чыга албай. Жаным сен деп барам сага суранбай. Жагам сенин очогуңа өзүмдү, жалт карашың болуп мага урагандай. Сулуулгай, эңсеткенге соолун сен. Сулуулар-ай, эссиздикке жолуң кең. Майда барат өлүм сенин алдыңда, маңдайыма сызган бактың. Шорун сен. Аруу таза, жандар таап бактысын. Аруу таза, асманыңда калкысын. А сен мени азгыр, алда дагы да азап берген, жагың менен жакшысың. Эмирбек Эманалиевден дагы бир ыр болсун, жакшы ыр. Сабырымды сарсана кыйганда мен. Бизге чейин дүйнөдө ыр бар. Ыр барак пери сунган жүз арчындай, ызалансам сооронду ырлар. Билбеймин кайда алып барат мезгил азоо. Кимде жок келген жашоо, кеткен жашоо. Акындар таңды тоскон күндөр өмүр, акындар ыр окуган кечтер жашоо. Өмүрдүн тизмесине кирбей калган, өтүүдө бош күндөр да бирдей жалган. Акындар күнөөсү жок, ыйык жандар арасында бармынбы? Билбейм. Мен өзү көлдө чоңоюп, көлдө өстүм. Көлдөн таттуу балалыкты өткөрдүм. Анан ошол себептенби көлдү өзүмдөн бөлүп караган мага өтө оордой туюлат. Анан кечээмде атайын ошол биз Ысык көл жөнүндө жазылган жакшы акындардын жана калемдештеримдин ырларынан окуп бергим келип турат. Бердибек Жамырчиев, Кечки көл.
ай нурун шуусун алып төгүттүм да. Ак чиркин поэзия көл үстүндө. Агарат ак толкундар кереметтүү окшошуп жаңачылган өрүккүгө. Кайра көл жапшашсың кылым жашап, качанкы ачыла элек сырың жатат. Ишенген көл сырдашы биз дегенси, ийменип ак жылдыздар жымдашат. Аруу бүт өзүңө кошулгандай, арзууга ширелишкен отуң бардай, кайрадан кайтып келип, көлүмдө алыкул жаркын жазылып турган. Көркөмүң чебер ооздун боёгундай, сөөлөтүң карыянын жомогундай, сен өлбөс түбөлүктүү. Адамдар күнүмдү келип кетчү коногундай. Жаштыгым сенде экенин билемин мен. Жаныма жалын топпойм илебимден. Өмүрдө таянарым өзүң барда, ыр дүйнө тамып турат жүрөгүмдө. Толкунуң толкуп турса, ысык көлүм, токтобой ыр куюулар жүрөгүмдө. Сени таанагандар жашап жатканда, сен тирүүсүң деп Чыңгыз Айтматов айтмакчы. Биздин калемдеш Кадырбек Абылбеков дагы эле арабызда деп билем. Кадырбек Абылбеков курдаштары. Көкүрөктө туйлагандан барман. Ошол муңду унуттурган чыгарган. Тебеленген сезимдерди сиңирип, алсыз жанды аруулукка сунарган. Көлдүн өзү адамдарга чоң сыйлык. Батыр алат үйүтүңдү миң жылдык, жан азабын көлгөн айткан үчүндүр, туздуу келет деп курдаштар сөз кылды. Таарыныштар толгон кезде көлүмө, далай барам сырдашууга көлүмө. Кубанычымды сага жетсем унутуп, жалаң муңум айтам дагы төгүлө. Курдаштар, кайрыларым силерге, көлгө келсең, сана басып түнөргө. Суранычым, аткар өзүң ичиңден акыйкатты дайым алып жүрүүгө. Ийгиликтин бийик тоосун ашкыла, ал учурда көл тарапка шашкыла. Келеркиде эзиккенде көл менен кубанычтын шоолаларын чачкыла. Келеркиде эзиккенде мен менен кубанычтын шоолаларын чачкыла. Омар Султанов, Тош ысык көл. Күтөт мени кездешүүлөр белгисиз. Аман болсо эчет ойду билербиз. Бакытыңдан ашыгыраак канчалык көз көрүшү алтын багат эдиңиз. Мен сезимдин эркин эрте багынып, жүрдүм мында салкыныңды жамынып, апакемди кээдесинден чыгарып, асты унутпай сени эстеп салдым. Жүрөм толуп, көңүлүмдө байлык бар. Сен бере элек, мен ала элек кайрыктар. Алып бүтпөс агып жаткан кенчимдей мен албаган. Мен өзүмдө айып бар. Болдум далай, чоочун өлкө чет жерде. Мага сендей табыла алам жок эч жерде. Калган жашты сага манат калтырып, жолук үчүн кош айтышам кетерди. Кош ысык көл көз көрүүшү алдыда, кош толкундар силерди аман калгыла. Түгөнбөгөн бир бөксөрү, бир дөлү уйруп калган биздин учул тагдырга. Кош ысык көл көз көрүүшү алдыда.
Бардығыңыздарга ыраазычылык билдирем келип бергениңиздерге. Чакан поэзия кечи ушул айтарым билбейм. Биринчи жолу ошо кесип поэзия кечинди өткөрүп жатканыма сүйүнүп турам. Бул поэзия кечи өткөргөндө мага жардам берген баардык калемдештериме, дос тууган баарына ыраазычылыгымды билдирем. Анан биздин жетекчибиз Нурбек Мамытбаев, Нурбор чыгармачылык академиясынын жетекчиси. Урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, урматтуу бүгүнкү Ырым айрамдын жалпы коноктору, сиздердин ушул Айдар Рысбековдун Көл жана сен аттуу чакан поэтикалык кечесине күбө болуп келип, колдоп, коштоп, дем берип турганыңыздарга биз Нурбор чыгармачылык академиясынын атынан, ошондой эле Жаңы Толкун Адай клубунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул кечеге биздин саналаштар, тилектештер, жалпы ушул поэзияны сүйгөн инсандар, анан албетте ушул жигиттин 3 журту болот дейт. Ата журту, тага журту, анан ата журтунан мына биздин аксакалыбыз, биз сыйлаган, биз урматтаган биздин Айдар эмес, буга чейин да бир катар таланттардын кечесине келип, дем берип, жалындуу сөздөрүн сүйлөп, батасын берип жүргөн Мурат Жетимишбаев деген аксакалыбыз атайын Көлдөн келип отурат. Бир кол чаап коюңуздар. Чыгармачылыкка, талантка, поэзияга күйөрмандык кылса, ушул кишидей күйөрмандык кылыш керек. Бул аксакал биз көп жылдан бери тааныйбыз. Көп жылдан бери биз чыгармачылыкта дем берип, мен досторум деп айтып жүрөт агайыбыз дайыма. Мелис Маматжановдун чыгармачылык кечесин өткөргөндө, Бердибек Жаңгырчиевдин, Акбар Кубанычбековдун, дагы бир далай таланттардын чыгармачылык кечелерин өткөргөндө дайым ушул Көлдөн эртең менен таң атпай чыгып алып, ат артып, жолго артып келип, кечеге катышып, батасын берип, анан кайра сапар тартып келчү. Бүгүн да келип отурасыз агай. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин сизге сыйыбыз чексиз. Өзүңүз билесиз, өзүңүз көрүп жүрөсүз, аралашып жүрөсүз. Бизден чыгып аткан таланттардын баардыгынын чыгармачылыгына өзүңүз ортоктошсуз. Жакындан билесиз дегендей. Буга чейин канчалаган таланттардын китептерин чыгарып, колдоо көрсөтүп, биздин ошол чыгармачылык академия аркылуу кечелерин өткөрүп келе аткан болсок, бүгүн дагы ошол салт менен, ошол нук менен, ошол биздин улуулар салып кеткен жол менен ошол нерсени улантып, биздин чыгармачылыкташтар дагы чыгармачылык кечелерин ушундай чакан форматта жакшы кылып уюштурганга аракет кылып келүүдөбүз. Буга чейин жыл башынан бери эле Эшен Туктурдук уулу деген жигитибиздин да чыгармачылык кечесин уюштурганбыз. Бектемир Асылбеков деген жигиттин чыгармачылык кечесин уюштурдук. Раиса Акылтай кызы деп жаңы эки сиздердин алдыңыздарда көркөм урок берген кыздын дагы көркөм окуусунда бир жакшы саамалык, жакшы бир долбоор баштап атабыз. Анан Айдардын дагы чыгармачылыгы бышып, жетилип, ушундай баа адамга өзү эргө келип, анан ошого бир элден бир дем алайын, дагы чыга алайын деп турган учурда бизде ошол чыгармачылык долбоор, калемдештери, Жаңы Толкун Адай клубу демине дем, шыгына шык кошуп ушул кечени уюштуруп берелик. Мындан ары дагы бир камчыланып, жакшы чыгармаларды, жакшы мыктылар жазсын деп тилек кылганбыз. Сиздер да ошого дем берип, шык берип, ушу залкылы келип колдоп бергениңиздерге дагы бир жолу рахмат айтабыз. Айдардын калеми урчуй берсин. Бул жерден мына ушул Арсен Умаралиев атындагы Бишкек шаардык театрдан башталып аткан чыгармачылык кечеси ылайым ошол филармониянын чоң залында уланып калсын. Биздин устатыбыз бар, агайыбыз бар, Нурлан Калыбеков. Ошол агайыбыз дагы сүйлөшүп, мына ушул жердин жетекчи директори биздин агабыз Жолдошбек Жанжигит уулунан уруксат алып, ушул залда өткөрүп атабыз. Ушул театрдын жетекчилигине, жалпы кызматкерлерине дагы жолу ыраазычылык айтабыз, кол чапкан.
Жогоруда айтып өттүм, атарыктуу алыстан келген биздин агайыбызга, Мурат Жетимишбаев агайыбызга биз сөз берелик. Келиңиз агай. Айдар канчага келдиң? 25. Канча? 25. 25. Сүйүүсен аябай катуу чаап турат. Iya. 25 ушунча чаап турган мындан кийин кандай болор экен? Берекем талантыңа талант кошулсун. Айдар менен кошунабыз чоң жаргылчакта. Керемет жерде өзүнөн өзү ыр жазганга шык берет. Мына бул жерден ошол 8-класста окуп биз дагы талпылдап аракет кылганбыз ыр жазганга. Мына Сапархан энең отурат, бул да ыр жазган. Кыдырбай отурат, тоосу суу сен агасың булактардан деп, бул да ыр жазып, бул дагы эметкен. Бирок ошону биз багып кеткен эмеспиз да. Сен de ортодон бир аз токтоп калдың өзүң айткандай, туурабы? Баштап кел. Баягы радиодо интервью берип атпайсыңбы? Ана кайра баштайбыз. Поэзияны багыш керек. Бакпаса өчүп калат. Баягы толкуп аткан толкун менен кете бериш керек да, токтоп калбаш керек. Ошондуктан балам сага ийгилик каалайм. Эмки кечеңде көбүрөөк өзүңдүн ырларыңды окугандай бол. Эң негизгиси такшалып, кайра жазып, мына агайыңа көбүрөөк эметип, сезим менен Нуке сага рахмат. Чуркап экөө үйлөнгөнү менен Акталага чейин тойнуга катышып келдим. Автобус менен кошо барып. Жакшы адамдар, жакшы жигиттер жүрсө мен жүрө берем, эринбей. Мына мектептин директору Замир агайың келди. Кыдырбай келди, кошуналарың келди. Уш жердечи. Толкундан да чоң жаргычак толкундан да бизден эле акын чыгат экен. Көрдүңбү балам, Эми сага дагы жүктөлдү. Эми кечкеле сүйдө бербей, чоң жаргычак жөнүндө жаз, мекен жөнүндө жаз, энең жөнүндө жаз, туурабы? Ошону бир айтып коеюнчу. Азыр ушу 25тен анан эне жөнүндө, мекен жөнүндө жакшы ырлардын баары жазылыптыр. Азыр мен ошолордон ашырып жаза албай калсам, мен энемдин, атамдын, мекендин барысын түшүрүп кое бербеймби багай? Жок. Бизден көп сөздүү болбойлу. Ана мына чоң жаргычактан дагы азаматтар келди. Ушу куттуктап. Ушу толкундан келишти да. Мына азыр келди, азыр кетебиз кайра. Мына атам энең отурат. Биз жаргычак чын эле толкундан атабыз. Ушу бизден ушундай акын чыгып келатканда. Анан ошол сүрөөнчү болгон Нуке өзүңө, сезим алтын кызыма кол чаап койгулачы. Рахмат. Дагы айтам, талантты тапташ керек, таланттын жанын койбош керек, көбүрөөк жазыш керек. Мына Бердибек аябай катуу чыккан, биз немелер ортодо кайра токтоп калгандай да, Бердибектин ырларын издеп калганбыз. Вот ошондой болуш керек да. Эми мынча болуп калды, поэзия кечеси жашыбыз 70ке келип калды. Биздер убагында жазганбыз. Уруксат берсеңер бир окуп бербейби? Ошол эле сүй жөнүндө. Өзүмдүн ырымда. Ошол менен токтоп калдык да. Кеч кирет, бирок менин уйкум качат. Ойлорум толкунданып сага шашат. Кандайдыр бир күч мени алып учуп, сезимде өзүңдеңсө ашып ташат. Өткөрөм бүт жашоомду көз алдымдан, ойлордун кучагында сен калтырган, тилеймин бир жашообуз болсо экен деп турмушка татынакай из калтырган. Сагынып күлгөнүңдү көңүлдөктеп, сөздөрүңдү угамын бирден тескеп, капаланам кайра туруп кубанамын, сагынып күлгөнүңдү көңүлдөктеп. Түн ортосу бирок деле уйкум качат, ойлорум толкунданып сага шашат. Кандайдыр бир күч мени алып учуп, сезимде өзүңдеңсө ашып ташат. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлжан Асен, Айдар мына уюштуруп аткан кечээги катышы Гаврил, саламатсыздарбы. Толкундан эми кеп башынан болсун, мисалы Айдарды биз окутуп калдык. Эми Айдар өзү ушундай азыркыдай эле токтуу, оор басырыктуу жигит болчу, окуучу болчу, өзү мектепте да жакшы окуган да.
Анан жакшы окуган балдар эле ийгиликке жетет. Мына азыр урматтуу иштерде катышып жаштар көп отурат. Мына сакалдуу башыбыз менен биз келдик. Эмне дейли, баарыңыздарга ден соолугуңуздун өмүрү каалайм. Анан эң негизгиси Айдар окуучумдун ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушундай чыгармачыл адамдар өсүп өнө берсин, чыгармачылыгы өркүндөсүн, өссүн. Анан чыгармачыл адамдар негизи телевизордон түшпөйт, көрүп эле жүрөбүз го. Ошентип балам мен азыр кичине түшүгүм кесилип атат. Чыгармачылыгың арта берсин. Сен да бир кезде ушу телевизордон көрүп, телевизордон түшпөйсүн, жаргачыктар кубанып калалы. Анан дагы бир мен бүгүн ушу мектепке барып, мектепке ушу мугалимдерге айтып анан жалпы эжелерге салам айттым. Бул эне атасы маңдайда турат. Ушундай жакшынакай балдарды тапкан силерге чоң рахмат. Силер аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ушундай балдардын ийгилигине, кубанычына бөлөнүп аман эсен жүрүңүздөр. Кагылып кетейин балам. Кече күнкү жөргөлүп жүргөн келбеткенидей балам. Бүгүн минтип канатың күйлөп отургандан мен ушунчалык толкунданып, Айдар Бөлөкөм байырымдөн бери сен ушундай кечемди өткөрөйүн деп турам эне деп мага айтып кеткениңден бери ушундай чоң толкундоого батыш болдум. Жана агайың айтып кетпедиби, Мурат Каленович? 16 жашында баары жазат. Бирок сөздү багып, сөздү барктап, багып кеткен киши Чаңгаулот Каражаным. Биз ашпай калган ашууну сен ашышыңды Кудайдан көптөн көп тилейбиз. Аталарымдын басып өткөн издеринен жаңылбай, жандоочу кийик аттырат дейт, кагылып кетейин балам, Нурбек дейсиңби? Жандоочу кийик аттырат дейт. Балам бир өзүнүн тилегине жетип, максатына жетишине сен деле зор күч кылып атасың деп ойлойм. Тушоосун кесип коюп атасың. Мында болсо чоң иш, сага чоң ыраазычылык Бөлөкөм. Балам бактылуу бол. Ойлогон ой максат тилегиңе жет. Жана агайың айтты го, кайын журту, тага журту, ата мекенин. Анан дагы ошо кайын журтун калган экен. Ага биз кабылалык. Ушул кече бет ачары болуп атпайбы? Жана Мурат абам айткандай, сүйүүнү агайынын ата энесинин көзүнчө айтыш кыйын. Анан бет ачар деген өзү ушул экен балам. Бетиң ачылды. Эми айтты, мен сени көрүп алып, жоготан бери, канча жылдан бери толкунданбай калган жүрөк толкунданды балам. Сендер барыңды сүйүү ар бир адам башында бар. Бизде да чоң сүйүүлөр өткөн баштан. Анан биздер жаздык. Мурат абам айткандай, көбөлөр жаздым. Тетрадым бар Мурат аба, бирок кишиге чыгарган жерим жок. Даже балдарым билбейт. Түйчүндө келет, ушу кээде жазып чийип коем да. Анан туура айтышат, багыш керек болот. Багып, элге чыгарып, сындатып, анан ушундай нерселерди уюштурсаң, негизи атасы деп дейм. Айдар мени ата деп чоңойду, биз кошунабыз, мына Мурат абам болуп баарыбыз кошунабыз, биз бир уруданбыз. Бердибек да биздин урудан. Анан биздин уруда ошо чоочулар Бердибектин атасы чоң манасчы болчу. Анан ошол жолу келет ата окшойт. Рыспек эгерде шаарда чоңойсо, мына атасы шаарда чоңойсо бул деле бир акын же бир сүрөтчү чыкмак. Анан айылда чоңоюп калды, жалгыз бала болуп, эркек бала болуп деген да. Анан мындан өткөн уста жок азыр айылда. Эң чоң устабыз ушул. Жакшы үй салгандын баары ушуну алып кетет. Мына бир тууган энем бар. Айдардан кийинки карындашы Чуйковду бүтүп барып азыр мектепте жана көркөм өнөр боюнча сабак берип жүрөт. Ал дагы бир фантазиясы күчтүү болуп азыр чакырып атышат тиги борбор жактарга келгин бизге иштеп деп. Анан ушундай экен, талант деген турбайт бир жерде, чыгат экен бир жагына. Ошол балам, өнөрүң өркүндөсүн, калемиң куш болсун. Ана жанагы айткандай эми 3-чү журту деле күтө бер. Урматтуу ата энелер жана ошондой эле чөйрө жолдоштор,
ушинтип классташыбыздын, досубуздун чакыруу кечесине келип койгонуңарга чоң рахмат. Биз дагы дайым Айдарбек менен чогуу ойноп, кичинекей жагынан чогуу чоңойдук. Чыгармачылыгын көрүп калдык, биринчи жыллары кимге жазып калдык. Биринчи жыллары кимге жазып калды. Анын баарын билип калдык. Атын айта албайм, бирок эң биринчи жазган ырлары деген сүйүп калып ак жумал сулуу кызы деп башталганда, бул досум кичинекей чагынан да жакшы ырларды жакшы жазчу досума калуу тилек айтып кетсем, өмүрүң узун болсун досум. Ысык көлдөй тунук бол, арчадай өмүрүң узун болсун. Ырларды жакшы жазып, ушундай ак кемең алыстарга сүзө берсин досум. Өзүң эле жалгыз жүрө бербей, бизде ак жоолукту, ак кемеңе ак барысыңды тагып ал, өзүң эле жалгыз жүрө бербей. Дагы эмне кабат деп коет. Бул жашоодогу өзүбүзгө канча жакшылык кааласак, ошондон эки эселеп, үч эселеп жакшылыктарды каалайбыз. Чыгармачылыгыңа ийгилик, сени сыйлагандар көбөйө берсин, өнө берсин, өсө берсин. Эмесе азыр Айдардын жанында татынакай эки кызыбыз чыгып алып, жакшынакай ырларын окуп, Айдардын көркүнө көрк кошуп, ушул кеченин шаңын арттырып турду. Биздин жаңы толкун Адай клубунун таланттуу кыздарын алдыңыздарга бир чакырып тааныштырып коелук. Раиса Акылтай кызы жана Айжан Нуржан кызы. Ушул кеченин сценарийин түзүп, башынан баштап пультта туруп, жетекте ушул кечени өткөрүп аткан Сезим Толукбаева. Жаңы толкун Адай клубунун жалпы таланттары, жалпы мүчөлөрү, калемгерлер тарабынан ушул иш-чара даярдалып өтүп атат. Келип бергениңиздерге баарыңыздарга рахмат айтабыз. Бар болуңуздар. Буюрса Айдардын кийинки кечеси мындан да чоң жерде филармониядан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.